өзүңүздөр дилиңиздер менен ошо көңүлүңүздөргө жаккан Кыргызстандын келечеги үчүн кызмат кыла турган адамдарды тандап алат деген ишенимдемин. Бардыгыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайм. Шайлоону жакшы өткөрүп алайлык. Шайлоону ачык деп жарыялайм, кире бересиздер, макулбу? Саат чебеси 8-де какканда Жалал Абад шаарындагы 2093 шайлоо участогу ачылып, алгачкы шайлоочуларды кабыл алып баштады. Бүгүн шайлоочулар 2 бюллетень аркылуу партиялык тизмени жана бир мандаттуу округтан чыккан талапкерлерге добуш беришет. Шайлоочулар татыктуу талапкерлер аламан жарыштан өтүп, өлкөнү өнүктүрүүчү кадамдарды жасаса деген изги тилекте турушат. Жерини ойлой турган улан жигиттер келип, şu Kırgızстан'ı өнүктүрсө деген максатта ушулар өтсө, мисалы үчүн өздөрү неме кылып айтканда мындай нерселер болот деп өздөрүнчө алдыңкы эгер өткөрсөк деген ошолорго карап келип шайлоого эртерээк катышайык деген максатта келдик. БШКнын Жалал Абад жана Сузактагы атайын өкүлчүлүгүнүн маалыматы боюнча, Жалал Абад шаарында жалпысынан 25 шайлоо тилкеси бар. Аларда 50 миңден ашуун шайлоочу добуш берет. Республиканын турмушунда өтө чоң саясий окуя болуп жатат. Себеби жогорку кеңешке депутаттарды шайлоо жүрүп жатат. Биздин Жалал Абад шаарындагы 2090 шайлоо участкасында 2727 шайлоочу бар. Мына азыр көрдүңүздөр, даярдык бардыгы жакшы, медициналык кызматкерлер келди, масканы тагып, температураларын өлчөп, ошолордун бардыгын өткөрүп атабыз. Алгачкы шайлоочуларыбыз күндүн суугуна карабастан мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн келишти. Буюрса мына мамлекетке татыктуу депутаттар шайланат деп ойлойбуз. Себеби биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич да бардык шарттарды түзүп берди. Бүгүн 28 ноябрь Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлерди шайлоо күнү таңкы саат 8ден тарта өлкө боюнча бардык шайлоо тилкелери ачылып, жумушун баштады. Жаңы мыйзамга ылайык парламентке 90 депутат келет, алардын 54-ü партиялык тизме менен келсе, калган 36-сы бир мандаттуу округтан шайланат.